Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. İnşallah Menhaj-ı Salikin kitabına sabağızda olantabız. Өткен сабақта бұл кітаптың кіріш сөзін жана шариаттағы 5 өкімді оқып өткенбіз. Эми бұл сабақта исламдың негіздерін оқып баштайбыз. Бұл алым айтып жатат: фаслун, бөлім. Қала наби саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Буни ал-ислам аля хамсин, ислам дини 5 түркіге құрылған. Шахадат ан ла илаха иллаллаху анна Мухаммад расулуллах. Аллахтан башқа ибадатқа татыктуу эч бир зат жок, жалгыз Аллах гана ибадатқа татыктуу. Жана Мухаммад анын элчиси деп куәлик берүү. Ва иқамис салах, жана намазды тургузуу. Ва итаиз зака, жана закат берүү. Ва хаджил бейт, жана ажылык кылуу. Ва сауми рамадан, жана ороза кармоо. Муттафакун алейх. Бұл хадисти Абдуллах ибн Умар деген сахаба риваят кылат. Сахих Бухари Муслимде келген хадис. Бұл хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламдын негиздерин баяндады. Эми бұл алым ушул исламдын негиздерин чечмелейт. Айтып жатат: «Фашахадату ан ла илаха иллаллах илмул абди ва i'tiqadihi ва iltizamihi аннаху ла ястахиqqu al-uluhiyyata wal ubudiyyata illa Allah wahdahu la sharika lah». Ла илаха иллаллах деп куәлик берүүнүн мааниси пенденин ибадатка жалгыз гана Аллах гана татыктуу, сыйынууга жалгыз Аллах татыктуу, анын эч бир шериги жок деп билүүсү, жана ошол нерсеге этикад кылып ишенүүсү, жана ошол нерсеге амал кылуусу дейт. Демек, ла илаха иллаллахтын маанисини Аллахтан башка ибадат кылууга, сыйынууга татыктуу эч бир зат жок деген мааниде деп чечмеледи. Не себептен Аллахтан башка жаратуучу, Аллахтан башка аламдарды башкаруучу жок деген мааниде чечмелеген жок. Анткени ал нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кезиндеги мушриктер мойнуна алышкан. Алар айтышкан: Аллах Таала аламдардын жаратуучусу, Аллах Таала аламдардын башкаруучусу деп. Бирок Аллах Таалага ибадат кылганда алар өздөрүнүн буттарыны ошол Аллах Таалага шериктеш кылышкан. Буттарына сыйынып Аллах Таалага ширк кылышкан. Аллах Таала алар жөнүндө айтат: «Ва ин саалтахум ман халакас самавати вал арда ла якулунна Аллах». Эгерде алардан, мушриктерден жер асмандарды ким жаратты деп сурасаң, алар Аллах Таала деп айтышат дейт. Мындан улан түшүнөбүз: ла илаха иллаллахтын мааниси Аллахтан башка ибадатка, сыйынууга татыктуу зат жок деген мааниде. Андан кийин айтып жатат: «Фаюджибу залика алал абди ихласу жамиъ дини лиллахи таала ва ан такуна ибадатуху az-zahira wal batina kulluha lillahi wahdahu ва ан ла юшрика бихи шай'ан фи жамиъ умури д-дин». Эми ла илаха иллаллах деп пенде көөлүк бергенден кийин ага ушул нерселер милдет болот дейт. Биринчиси, диндин баарын ихлас менен Аллах Таалага арноо, жана анын ички жана сырткы ибадаттардын баардыгы жалгыз Аллах Таалага арналуусу, жана диндин баардык тармагында ага эч бир нерсени шерик кылбоосу. Ушул нерселер милдет болот дейт. Андан кийин айтып жатат: «Ва хада аслу дину жами'ил мурсалин ва атба'ихим». Кама кала Таала: «Ва ма арсална мин каблика мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун». Эми ушул ла илаха иллаллах келимеси бардык пайгамбарлардын жана аларды элчигендердин дининин негизи дейт. Дининин башы ушул ла илаха иллаллах калимасы дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат дейт: «Биз сенден мурда канча пайгамбар жиберген болсок, алардын баарына Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир зат жок, бир гана мага гана ибадат кылыңла деп буйрук кылдык» дейт. Бул аяттан түшүнөбүз, пайгамбарлардын баарынын дининин негизи ушул ла илаха иллаллах келимеси болгон. Ушул жерге чейин ла илаха иллаллахтын биринчи бөлүгүнү кыскача баяндады. Бул китеби кыскача болгон себептен ла илаха иллаллах келимеси жөнүндө кеңири көптөгөн маселелерди эскерген жок. Эми биз ошол ла илаха иллаллахка байланыштуу негиздүү маселелерди эскерип өтө турган болсок, биринчиден ла илаха иллаллахтын шариаттагы орду кандай? Шариаттагы бул калиманын орду өтө чоң. Биринчи, жана окуп өткөн хадистегидей, исламдын эң биринчи түркүгү. Экинчиден, адамдарды мусулман жана кафир кылып айырмалап турган калима ушул. Кимде ким ушул калиманы айтып ушуга иман келтирсе, ал мусулман болот. Кимде ким бул калимадан баш тарткан болсо, ал кафир болот. Жана ошондой эле адамдарды тозок ээлери, бейиш ээлери кылып айырмалап турган калима дагы ушул. Адамдар ушул калиманын негизинде бейишке, тозокко кирет. Кимде ким бул калимага баш ийип, ушул нерсеге айтып амал кылган болсо, ал бейиш ээлеринен. Кимде ким бул калимадан баш тарткан болсо, ал тозок ээлеринен болот. Эми бул калиманын эки негизи бар, эки түркүгү бар. Биринчиси нафи, четке кагуу. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарыны жараксыз деп четке кагуу. Экинчиси исбат, тастыктоо. Ибадаттын баары Аллахтын гана акысы, Аллах гана ибадатка татыктуу деп тастыктоо. Бул калима ушул эки негизге курулат. Аллах Таала Ибрахим пайгамбар жөнүндө айтат: «Ва из кала Ибрахиму ли абихи ва кавмихи иннани бараун мимма та'будун илля аллази фатарани фа иннаху саяхдин ва жa'алаха калиматан бaqiyatan fi aqibиhi la'allahum yarji'un». Ибрахим алейхиссалам өзүнүн атасына, атасы бутпарас болгон жана коомуна ушундай деп айтты: «Мен силер сыйынып жаткан нерселердин баарынан аруу тазамын» дейт.
Бир гана мени жараткан зат, ошол мени туура жолго баштайт. Мен ошого гана ибадат кылам деген майниде айтып жатат. Бул деген ошол четке кагуу, Аллахтан башка сыйынылган нерселердин баарын четке кагуу жана ибадаттын баарын Аллах Таалага арноого далил болот. Аяттын уландысында айтат, ушул калиманы өзүнүн урпактарына калтырып кетти дейт. Балким ошол урпактар ошол калимага кайтышар дейт. Алымдар, тафсир алымдар айтышат, Ибрахим алейхиссалам калтырып кеткен калима бул ла илаха иллаллах калимасы дейт. Эми бул калиманы жөн эле сөз менен, тил менен айтып коюу жетишиктүү эмес. Бул калиманын шарттары бар. Ошол шарттарын аткара турган болсоң, ал пайда берет. Эгерде ал шарттарын аткарбасаң, анда ал пайда бербейт. Бул жөнүндө Вахб ибн Мунаббих деген табиинден суралганда айтат, ла илаха иллаллах бул бейиштин ачкычы эмеспи дегенде, ал айтат, ооба бейиштин ачкычы, бирок ар бир ачкычтын тиштери бар дейт. Эгерде ачкычыңдын тиштери болсо, ал сага ачат. Эгерде тиштери жок болсо, ал ачпайт деген. Бул деген ушул ла илаха иллаллах шарттары бар деген мааниде. Бул асар Сахих Бухариде келген. Эми ошол шарттардын эң негиздүүлөрүн эскере турган болсок, биринчиси илим, ошонун маанисини билиш керек. Ла илаха иллаллах дегендин маанисини билиш керек. Жөн эле тил менен айтып койбостон, ошонун маанисин да билиш керек. Буга далил Осман радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен мата ва я'lamu аннаху ла илаха иллаллах дахала аль-жанна." Кимде ким Аллахтан башка ибадатка татыктуу зат жок деп билген абалда өлгөн болсо, ал бейишке кирет деди. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Экинчи шарты болсо тасдиq, ошого ишениш керек. Ошонун маанисине ишениш керек. Эгерде ишенбей турган болсо, ал калима ага пайда бербейт. Мунафыктар тилдери менен айтышкан, анын маанисин билишкен, бирок ага ишенишкен эмес. Ошол себептен алар тозоктун эң түбүндө болду. Буга далил Анас радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким чын жүрөгүнөн ишенип ла илаха иллаллах деп айткан болсо, аны Аллах Таала тозокко арам кылат" дейт. Бул хадис Бухариде келген. Үчүнчүсү болсо ихлас, ошол нерсени Аллахтын разылыгы үчүн айтыш керек. Башка дүйнөлүк максатта эмес, Аллахтын разылыгын көздөгөн абалда айтыш керек. Буга далил Айтбан радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фа инналлаха харрама аля-н-нари ман кала ла илаха иллаллах ябтаги бидалика ваджхаллах." Чындыгында Аллах Таала кимде ким Аллахтын жүзүнү көздөгөн абалда ла илаха иллаллах деп айткан болсо, аны тозокко арам кылат дейт. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Төртүнчүсү болсо яқин. Ошол калимага шектенбей ишениш керек. Буга далил Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман лақитаху вара хада ал-хаит яшхаду ан ла илаха иллаллах мустайқинан биха қалбу фа абширху бил жанна." Абу Хурайра айтып жатат, бул дуалдын сыртында ла илаха иллаллах деп чын жүрөгүнөн ишенип, шектенбей ишенген адамга жолуксаң, аны бейиш менен сүйүнчүлө дейт. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Бешинчиси жакшы көрүү. Ушул калима далалат болгон нерсени жакшы көрүш керек, жакшы көрүү менен кабыл кылыш керек. Буга далил Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббиллах валлазина аману ашадду хуббан лиллах." Адамдардын арасында ушундай адамдар бар дейт. Алар Аллахтан башка өздөрү сыйынган нерселерни Аллах Тааланы жакшы көргөн сыяктуу жакшы көрүшөт дейт. Ал эми Аллах Таалага ыйман келтиргендер алардын ошол буттарын жакшы көргөндөн дагы Аллах Тааланы көбүрөөк жакшы көрүшөт дейт. Демек, бул калиманы жакшы көрүү бул калиманын шарттарынан. Ушул калиманын негизги шарттары. Андан кийинки маселе кээ бир хадистер келген. Мисалы үчүн Сахих Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен шахида ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах харамаллаху алейхин нар." Кимде ким ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп көөлүк берген болсо, ага Аллах Таала тозокту арам кылды деп айтат. Бул хадисте эч кандай шарттарын эскерген жок. Кээ бир жамааттар, кээ бир адамдар айтышат, ушуну айтсаң өзү жетишиктүү, эч кандай шарттары жок деп. Эми алымдар мындай хадистерге ушундай жооп беришкен. Ахли сунна вал жамааттын жолу шариатта келген бардык далилдерди чогултуп, бириктирип түшүнөт. Бир далилди алып туруп, көптөгөн далилдерди таштап койбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде эскерген эмес болсо, башка хадистерде, азыр окуп өткөн көптөгөн хадистерде шарттарын эскерди. Демек, ла илаха иллаллах сөзсүз түрдө шарттары болуш керек. Кимде ким анын шарттары жок деген болсо, анда мунафыктар дагы бейишке кириш керек. Мунафыктарга дагы пайда берет деген маани келип чыгат. Бул негизи куфр сөз. Мунафыктар ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп көөлүк беришкен, бирок алар ошондой болсо дагы тозоктун эң түбүндө болушат. Алар үчүн бул калима пайда бербейт. Ошон үчүн бул калима пайда бериш үчүн сөзсүз түрдө эскерип өткөн шарттары болуш керек. Андан кийинки маселе Ахли сунна ва жамаат акыйдасында ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп көөлүк берген кээ бир мусулмандар дагы тозокко кириши мүмкүн деген ишеним. Буга көптөгөн далилдер келген. Кимде ким чоң күнөөлөрү болгон болсо, ал Аллахтын каалоосунун астында
Қаласа Аллах Тағала күнөөсүнү кечирип түздөн түз бейишке киргизет, қаласа ошол күнөөсүнө жараша азаптап андан кийин бейишке киргизет. Ал эми жогоруда окуп өткөн кээ бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким ушул калимага ишенип көөлүк берген болсо, ага тозок арам болот деди. Ушул экөөнү кантип бириктиребиз дегенде, алымдар буга жооп беришкен. Ал хадистердин мааниси, ал адамга тозок арам болот дегендин мааниси, же болбосо тозокто түбөлүк калбайт деген мааниде. Же болбосо тозоктун бир деңгээли арам болот деп айтышат. Же болбосо тозок оту үчүн ал адамдын денесини күйгүзүп жеп жок кылуусу арам болот дейт. Ушул үч маани менен ал хадистердин маанисин чечимлешкен. Бул ойлорду Ибн Хузайма, Ибн Хажар, Навави деген алымдар эскерип өтүшкөн. Ушул ла иляха иллаллахтын биринчи бөлүгүнө байланыштуу негиздүү маселелер. Андан кийин китепти окуп уланта турган болсок, бул алым айтып жатат, калиманын экинчи бөлүгүнү баштады. Ва шахадату анна Мухаммад расулуллах. Мухаммад Аллахтын элчиси деп көөлүк берүүнүн мааниси дейт. أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين والإنس والجن. محمد رسول الله деп көөлүк берүүнүн мааниси пенденин Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды жалпы инсандарга дагы жиндерге дагы баарына пайгамбар кылып жиберди деп ишенүүсү дейт. Буга далил Аллах Таала айтат: "Кул я айюханнас инни расулуллахи илейкум жамиа." Айтканың ey Мухаммад, ey адамдар, мен силердин жалпы баарыңарга пайгамбармын деп. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгы жеке арабтар үчүн эмес, жалпы элдерге жана жада калса инсандарга дагы жиндерге дагы пайгамбар болуп жиберилген. Башира ва назира. Ал сүйүнчүлөп жана эскерип келет. Жакшылык менен сүйүнчүлөп, кимде ким пайгамбарыбыз ертишкен болсо, аларды бейиш менен сүйүнчүлөп. Кимде ким пайгамбарыбызга баш ийген эмес болсо, пайгамбарыбызга иман келтирген эмес болсо, аларды тозоктон эскерип кайтарып келген. Yad'uhum ila tawhidillahi wa ta'atihi. Жана ал дейт адамдарды Аллахты жалгыздоого жана ага моюн сунууга чакырат дейт. Битасдиqi хабарихи ва имтисали амрихи ва ижтинаби нахихи. Кандай кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарларына ишенип, анын буйруктарына баш ийип, анын кайтарган нерселеринен тыйылуу, ушул нерселерге чакырат. Ва аннаху ла саадата ва ла салаха фид дунья ва ахирати илля бил имани бихи ва таатихи. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип, ага баш ийүү менен гана бактылуулук болот. Андан башка нерседе бактылуулук жок дейт. Ва аннаху яжибу тaqdimu mahabbatihi ala mahabbati an-nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Жана ошондой эле пайгамбарыбызды жакшы көрүү адам баласынын өзүнүн нафсысынан жана баласынан жана баардык адамдардын жакшы көрүүсүнө караганда жогорураак туруусу керек. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте айтат: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валидихи ван наси ажмаин." Силердин бирөөңөр толук ыймандуу боло албайт, качан гана ал мени дейт, өзүнүн баласынан, атасынан жана жалпы адамдардан жакшыраак көрмөйүнчө. Бул хадис Сахih Бухари Муслимде келген. Андан кийин айтып жатат: "Ва анналлаха айядаhu бил муъжизати далла ала рисалатихи." Аллах Таала пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгы чын экендигини муъжизалар менен кубаттаган деп ишенүү. "Ва бима жабалаху Аллаху алейхи минал улумил камилати вал ахлaqil алия." Аллах Таала берген толук илимдер жана жогорку пайгамбарыбыздын жогорку адеп ахлагы, мунун баары пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгы чын экендигине далил боло турган нерселерден. "Ва бима иштамала алейхи динуху минал худа вар рахмати вал хак вал масалих ад-динiyya ва дуньявiyya." Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини акыйкат, хидаят, райымдуулук жана бул дүйнө жана акыреттин пайдаларын камтыгандыгы, мунун баары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгы туура экендигине далил болот. "Ва аятухул кубра." Эми пайгамбарыбыздын эң чоң далилдеринен хадал Кур'ан азим, бул улук Кур'ан дейт. "Бима фихи минал хакки фил ахбари вал амри ван нахи." Бул Кур'анда болгон акыйкат кабарлар жана буйруктар жана кайтаруулар дейт. Валлаху алам, Аллах билүүчүлөр. Ушул жерге чейин калиманын экинчи бөлүгүнү чечмеледи. Исламдын биринчи түркүгүнү чечмелеп бүттү. Эми ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп көөлүк берүү, алымдар айтышат, 4 нерсени камтыйт дейт. Алардын кээ бирлерин эскерип өттү бул алым. Биринчиси ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына толук баш ийүү. Экинчиси болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган нерселерден толук тыйылуу. Буга далил Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма амартукум бихи фа'ту минху мастатa'тум." Мен силерди кандайдыр бир ишке буйруган болсом, ага колуңардан келишинче баш ийип амал кылыңла дейт. "Ва ма нахайтукум анху фажтанибу." Кандайдыр бир нерседен тыйган болсом, силер ал нерседен тыйылгыла дейт. Үчүнчүсү болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген кабарлардын баарына эч бир шектенбестен ишенүү. Төртүнчүсү
Аллах Таалага ибадат кылганда ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин аркылуу гана ибадат кылуу. Пайгамбарыбыз көрсөткөн жол менен гана ибадат кылып сыйынуу. Анткени пайгамбар дегендин мааниси эмне? Пайгамбар деген ушул адамдарга Аллах Таалага кантип ибадат кылууну үйрөтүш үчүн, биринчиден Аллах Таалага ибадат кылууга чакыруу үчүн, экинчиден ошол ибадат кылууну кантип ибадат кылабыз, ошол нерсени үйрөтүш үчүн жиберилген ошол пайгамбар болот. Демек биз ибадат кылганда ар ким өзүнүн акылынан чыгарып алып, же болбосо кандайдыр бир жамааттарды, кандайдыр бир адамдарды ээрчибестен, ошол пайгамбарыбызды ээрчип, пайгамбарыбыз кандай көргөзгөн болсо, ибадат деген нерсесинде ибадат кылып, ибадат эмес деген нерсесин ташташыбыз керек. Пайгамбарыбыз таштаган нерсесин ташташыбыз керек. Ушул нерсе менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп күбөлүк берүү ушул 4 нерсени камтыйт деп алымдар айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшаны өзү риваят кылган хадисте айтат: "Ман ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фа хува раддун." Кимде ким биздин динибизде жок нерсени киргизген болсо, динибизге жаңылык киргизген болсо, ал кабыл кылынбайт, ал кайтарылат дейт. Башка риваятта: "Ман амила амалан лайса алейхи амруна фа хува раддун." Кимде ким биздин динибизде жок болгон бир амалды кылган болсо, ал кабыл кылынбайт, кайтарылат дейт. Демек пайгамбарыбыз алып келбеген жол менен Аллах Таалага ибадат кылсак, ал кабыл кылынбайт, кайтарылат. Ибадатты бир гана пайгамбарыбыз көрсөткөндөй гана кылышыбыз керек. Ушул жерге чейин исламдын биринчи негизи жөнүндө кыскача сабак. Эми иншалла кийинки сабакта намазга, исламдын экинчи түркү болгон намазга киришебиз. Намаздан мурда намаздын шарттары, даарат, усул, ошол маселелерге киришебиз. Аллах Таала баарыбызга ийгилик берген болсун. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахби.